Шаарыбызга канча жыл болгон болсо, мен иштегениме ошонча жыл. Бул Азиза Кудайбердиева. Ал 57 жашта. Азиза апа 6 жылдан бери Кадамжай шаарынын көчөлөрүн тазалайт. Апа иш күнүн таңкы саат 6-да гүлдөргө суу куюу менен баштайт. Мен мына гүлдөрдү карайм да, ошого мен вакыт чыгам. 6-ларда чыгып гүлдөргө суу куям. Рахмат айтып кетишет. Рахмат силерге мына гүлдөтүп атасыңар. Деп эми бир кылгалы ичип алгандар тиешем кылышат гүлдөргө дулуу. Кадамжай шаарында тазалык ишканасы 2018-жылы түзүлгөн. Бул ишканада 44 кызматкер эмгектенет. Жылына шаар айланасына 5000ден ашуун гүл отургузулат. Алтоосу дайыма ошол гүлдөргө суу куюп, гүл эгип, жылдын аягына чейин карайт. Эми быйыл өзгөчөлөндүрүп, мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай жолдун боюну көртөндүрүп, 160 түп гүл эктик. Мал өзгөчөлөнсүн деп. Бул көчө быйылкы жылга каралды эле, эмки жылга эми башка көчөлөргө көртөндүрүүгө киребиз. Ишкана бул жылы шаарга 3 жылдык гүлдөрдүн 3 түрүн эгишкен. Шаардык бийликтин маалыматына караганда быйылкы жылы шаарды көртөндүрүүгө 280 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Бир жылдыкты жылда кайра эле эгип, кайрадан эгип, балдар дагы иштеп аткан кызматкерлер дагы кыйнала бербеш үчүн булга дары себеп туруп эле кышын жазын ушундай гүлдөп тура турган гүлдөрдү алып чыккан келебиз. Биз негизинен мына кошуна Өзбекстан Республикасынан тандалып келебиз. Мына ол горшоктор дагы, мына түбөктөр дагы ошол жактан Ташкенттен заказ менен келген. 160дан ошол ар бир мына конструкцияда 4төн болуп эсептелет. Кадамжай шаары 2012-жылдын күз айларында Орозбеков айыл аймагынын Пүлгөн, Ташкыя жана Чалташ айылдарын бириктирүү менен негизделген. Бүгүнкү күндө шаарда 17 000 калк жашайт. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.